Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга кимдир тазим этпеген. Тагдыр жолу татал жол бирөөлөргө кепленен, абирөгөң азап менен арман муңун чектеген, ай туңгуюка кептеген. Ененен Кудай бала деп эчким эшигин тагалатпасын. Өлтүргөн чырактай болгон Татынакай кызымды аман алып калып элдин катарына кошуп койсом, буда бир кыргызстан эл киргени жараган кыздардан болуп эле. Энекебиздин барбаган жери, кирбеген эшиги калбап турумда айтканда, канчалаган жерге кирип, кызым жакшы болуп кетсе болду деп, энекебиз зарлап жүрөт бүгүнкү күндө. Бул жердеги мекендештеримди эле бербейди дегенден Кудай өзү неме кылсын, ададан чогулуп атат, бирок убакыттан туруп атабыз да. Эртерээк боорун алмаштырып атсак, бөйрөгүн аман алып калганга, анан ушу үмүт деген жакшы экен, ушу Россиядагы мекендештериме барып көрөйүнчү, болгон өзүмдүн болгон маселемди айтып көрсөм, алар деле кайдыгер карап атыр деп, Новосибирск, Красный Яр, Чита, Улан-Удэ деген шаарларды кыдырып келели деп, ошо алдыга мактап коюп алып баратам да. Азыркы кезде 100% оорусу аныкталган, оорусунун аты бул гипероксалурия биринчи түрү деген, бул кан кылдуу оору, себепкерчил боорунда керектүү зат жок, ошол керектүү зат жок үчүн бул бөйрөгүндө таш пайда болуп атат. Ар бир таш пайда болуп, бөйрөгүн иштешине татаал кылдырып атат. Бул кыз уже көптөн бери эле бөйрөгүндөгү таштарды алдырды, аны липотрипсия сымалдан алдырды, аны жок ичин ачып союу маселемен алышка туура болду. Убакыт өткөн сайын бул таш пайда болгон үчүн бөйрөгүн иштеши өтө татаал болуп таштайт. Негизгиси себепти токтотуш керек. Себепти токтотсок, биз бөйрөктү сактап калабыз. Себепкерчил бул боор болуп атат. Ошон үчүн көп өнүккөн, өздөшкөн мамлекеттин ооруканасынын билимдерлери бизге сунуш кылды. Негизи бунун боорун алмаштырыш керек деп. Эгер боорун алмаштырсак, ошол бөйрөккө жаман зат кыла турган, жаман туура эмес иш кыла турган нерсени биз токтотуп коюуга шартыбыз келет. Ар түртүлүп, бир түртүлүп отуруп 2015-жылы Москва, 2016-жылы Германия тастыктап берди. Бул боордун нарушение кетип атканын. Боорду пересадка гана кылганда, ошол бөйрөк ошо функциясын жакшы аткарып, мындан ары иштеп кетет деп. Эгер убакыттан создуруп мындан ары жүрүп отура берсек, боорду дагы бөйрөктү да кылабыз. Эки донор дейсиңер дейт, көп сум акча дейсиңер дейт. Анан азыр боорду алмаштыралы, бул эжеси донор болот деп ушул үй-бүлөбүз менен ушул жыйынтыкка келдик дагы. Материалдык жагына келип такалып, ушул акчаны издеп жүрөбүз азыр. Ар кимдин эшигин тешип, кыргыз элим лидер айткандай эч убакта кыйналганын таштабайт. Колунан келип болушунча бул яктагылар берип атат, азыр эл сомго ичинеден түшүп атат дегендей. Өзүм колума алып келип бергендер бар. Азыркы убакта $5000 чогулуп калды. Кызга негизи $35,000 керек экен. Калган акчаны суммага да чогулуп калганга да болгон учурак кетибизди жумшайбыз деп. Буюрса кыжалат болбоңуз энеке. Кыргыз элин эч качан таштап койгон эл эмес. Кыргыз жада калса боордош башка улуттарга да кол сунуп келген кылымдар мурда канчалаган кыйынчылыктарды өтүп келген кыргыз элибиз эч качан кыргызды көчөдө таштап койгон эл эмес. Мына буюрса
көп пікірсөгөл болот дейт мекендештер. Бул маселени көпчүлүк менен чечсек болот. Кудай бурса бул Аллахтын ар бир сүйгөн пендесине ушундай оор сыноonu салып коет экен энеге. Кыжалат болбоңуз. Бул сыноо да артта калат. Кызыбыз сонун болуп чуркап, карындашыбыз чуркап калган күндөр келет Кудай бурса.